Кара Суу базарына өтө жакын жерде жайгашкан дагы бир сатылуучу жер үй чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Видеону аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жогото албайын дей турган болсоңуздар, лайктан басып, анан үй ала турган тааныш, дос, тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар туугандар. Сатыла турган жер үйдүн баасы жана ошондой эле ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Дареги, бүгүн 22 февраль 2024 жыл туугандар. Мен турган жер туугандар бул Кара Суу тараптагы Сары Колот айылынын центринде турам. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер Кара Суу базарынан Сары Колот айылына карап жүрүп келе бересиздер туугандар. Сары Колот айылынын центринде ушул эле жолдун сол тарабында эски чайхана жайгашкан туугандар. Ушул эски чайхананын эле бет маңдайындагы мына ушул Эргешев Абабакир көчөсүнө кирип, ичкериге болжол менен бир 500 метр түз жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар туугандар. Дагы бир ориентировка, Сары Колот айылынын центринде мына ушул тарапта заправка дагы бар экен туугандар. Ушул заправкага жетпей, оң тараптагы көчөгө кирип, ичкериге 500 метр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Мынакей туугандар, мен жанагы айткан көчө менен 500 метр түп-түз жүрүп келгениңиздерде, мына ушул Времянканын эле бет маңдайында жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Бул жакта темир тосмосу бар экен, сатыла турган жер үйгө кирип келе бересиздер. Сатыла турган жер үйдүн жери 20 сотых, 2 чек бириктирилген, 2 кызыл китеби бар экен. Мына ушундай кеңирегенен жери. Бул жер үйдү сатып алып, мал чарбачылык же болбосо дыйканчылык кылып дагы кошумча жумуш кылсаңыздар болот. Условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, ар бир үйдүн алдына кран чыгарылган туугандар. Бул үйдүн алдына дагы кран чыгарылган экен. Таза суу боюнча, свет боюнча эч кандай маселе жаралбайт. 300 метр түз чыгып бара турган болсоңуздар, Сары Колот айылынын центри, ошол жерде заправка, мектеп, чайхана бүт бардыгы бар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Мына ушундай сатыла турган жер үйдүн төрт тарабы тең тосулуп, чек аралары такталган. Жери 20 сотых. Суу свет бар дедик. Бул жакта үй тууралуу маалымат берип баштай берели. Бул үйгө кирип келгениңиздерде оң тарапта 2 бөлмөгө ылайыкталынып салынган чоң фундаменти дагы бар экен. Узун турасы 12ге 8. Фундаменттери бийик болуп куюлган экен. Документтери так туугандар, 2 кызыл китеби бар, 2 чек. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели. Мынакей. Узун турасы канча дедиле? 12ге 10 узун турасы. Жок, кечиресиздер, 16га 10 болуп калат экен узун турасы. Ылдый тарабы мына ушундай бышык кыш менен тургузулган. Үйдө тарабы болсо жанагындай пакса деп коет беле, ошондой экен. Узун турасы 16га 10 туугандар. Мына ушул тарапта лестницалары бар. Чыгып келе берсеңиздер болот. Бул тарапта да лестницасы бар экен, азыр көргөзүп беребиз. Ылдый тарапка подвалга түшүп кетсеңиздер болот. Мен болсо мына ушул биринчи бөлмөсүнөн баштай берейин. Спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Өйдө тарабы болсо чердагы карагай жыгачтары менен жабылган, черный потолок болгон. Бул тарапта болсо азыркы учурда конок бөлмөсү экен, эң чоң бөлмөсү. Бирок ичинде буюм тайымдар бар экен. Ошого көрсөтпөй эле койдуп атат. Кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Бул дагы бир экинчи бөлмөсү. Күнгөй тарапта жайгашкан жер үй. Мына ушундай күн тийип турат экен. Бул үчүнчү бөлмөсү. Бул тарапта болсо дагы бир чоң бөлмөсү жайгашкан. Мынакей чердактарын көрүп атасыздар. Мына пакса деп коет эле, пакса менен тургузулган экен. Бул тарапта лестница дагы куюлган туугандар. Подвалга түшүп кетсеңиздер болот. Подвалы 2 бөлмөдөн турат. Мына ушундай фундаменттери бийик болуп куюлган. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулган экен. Мына ушундай. Сатыла турган жер үйдүн жерин айттык, документтерин айттык, условияларын дагы айттык. Бул жерде мындай бир балкон кылып алсаңыздар болот.
Так, бул жакта болсо мына ушундай лестницамен түшүп барсаңыздар бош орундук. Бул жерге бир сыртты тапчан, самовар дагы бир башка нерселерди орнотуп алсаңыздар болот. А бул тарапта болсо туугандар атайын бир кичи имарат, мындай кичинекей бир склад сыяктуу кылып жасап коюптур. Бул жер туугандар 3 очокко ылайыкталып салынган. Ичине 3 очок, самовар дагы бир башка нерселерди койсоңуздар болот туугандар. Же склад болсаңыздар болот. Крышасы жабылган, пескоблок менен тургузулган, айнек терезелери дагы бар экен. Азыркы учурда эшигин жаап коюптур. Ошол себептен сырт тараптан эле сиздерге маалымат берип атабыз. Анан бул сатыла турган жер үйдүн крышасын көрүп атасыздарбы туугандар? Андулин менен жабылган дейт үйөсү. Мына ушундай суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Чердактары карагай жыгачтары менен жабылып, чорный потолок дагы болгон. Үйдүн узун турасы 16га 10 деп айттык. Так. Мынакей бул тарапта дагы месталар бар экен. Каптал тарабы ушундай 2 метр аралык калтырылган. Так, Сары Колот айылында мектеп, бала бакча, магазин, чайхана, заправка бүт бардыгы бар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Кара суу базарына дагы жакын. Болжол менен бир 15 мүнөттө Кара суу базарына барып каласыздар. Мынакей ушундай жери кененкен, бул жактагы карайт экен. Азыр үйдүн артына дагы бир өтүп көргөзүп коюн, анан баасын айтайын сиздерге. Бул жакка кар көп чаптыр. Мынакей үйдүн артында 2,5 метр аралык калтырылган. Үйдүн арт тараптан, каптал тараптан көрүнүшү мына ушундай. Эми туугандар, албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Анан сатып аткан себеби барыңыздарга эле кызык болот. Бул жерде үй ээси негизи Казакстанда жумуш кылат экен. Анан бул бош турган үйүн сатка коюп атыптыр. Мына ушундай 3 тарабында тең коңшулары бар. Эл жыш жайгашкан. Баасын айтайлы туугандар. Баасы болсо $55,000 бааланды. Жакшы эле баада койдук дейт. Анан эгер дагы реальный жакшы клиент болсо, бул жакта үй ээси дагы түшүрүп берет экен. Вариант жолдору, обмен жолдору дагы бар экен. Эми ал жагын үй ээси менен түзмө-түз сүйлөшүп келишип аласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Кара суу базарына жакын эле жерде жайгашкан. Ушул сонун проектте салынган жер үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.